Бул картада жашыл территорияны белгилеп койдук. Мына ушул территорияга келечекте биз суу алып бара турган аймак болуп эсептелет. Мына ушул жерге биз жогорудан Көл Кутман деген жерден 15 километр жерге сууну тартып алып барышыбыз керек. Бул азырынча жөн гана идея. Буюрса бул идея качандыр бир кезде ишке ашышы мүмкүн. Мына ошондо гана бизде бакубат жашоо болот. Ассаламу алейкум, урматтуу Бага Өстүрүү Кыргызстан каналынын көрүүчүлөрү. Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 3 апрель 2021 жыл. Менин айылымда аз, менин айылымдын аты Кызыл Булак айылы. Алдыңыздарда көрүнүп турган айыл бул Кызыл Булак айылы. Айылдын үстүнөн тартып атам азыр. Бүгүн ушул айылыбыз жөнүндө жөн гана ой бөлүшөбүз. Биздин айылыбыздын келечеги, перспективасы кантип өнүксө болот? Мына ушул боюнча сөз кылабыз. Каналдын аты айтып тургандай Бага Өстүрүү. Сиздерди Бага Өстүрүү каналы бакты сүйүүгө, бакты өстүрүүгө чакырат. Мына ушул чөйчөктөй болгон биздин айыл. Эки жагы тоо, ортосунан өткөн дарыя. Табиятына сөз жок, керемет. Ушунчалык сонун, туулган жериң алтын бешигиң. Эми айылыбыз өсөйүн десе көрүп турасыздар. Тоого такалып турат. Мындан кантип өсүүгө болот? Биздин укум-тукум келечекте кантип жашашы керек? Аркыбызды көрүп атасыздар, жол салынып турат. Мына ушул жол Молдо Нияз деген канал. Жаңы курулуп атат. 4 жыл болду башталганына. Мамлекет каржылап мына ушул каналды элибиз салып атат. Азыр ушул жолдун аркы четинде көрүнүп турат, бетон канал турат. 3 жеринен туннель тешилип өткөн. Мына алдыңызда көрүнүп турган чоң тоону дагы ташты тешип өткөн. 3 жеринен тешилди. Жалпы туннелдердин узундугу 800 метрди түзөт. Бул буюрса Кыргызстандын эл үчүн деп коелу. Кызыл Булактын эли үчүн бул чоң бир домкрат деп койсок болот. Бул канал өмүр бою бизге буюрса кызмат кылат деген ойдобуз. Бул дагы бир убакта кыял эле. Муну буюрса ишке ашканга аз убакыт калды. Буюрса июнь айында суу бурулса ишке ашат. Көп жерлерибиз суулуу жерге айланат. Бул макул, бул бүттү эле. Эмки кезек. Ушул бет маңдайда көрүнүп турган кызыл тоонун ар жагында биздин айыл өкмөттүн жери бар. 10 000 гектардан ашуун болуш керек жалпы. Мына ушул жер бир жолу 94-95 жылдары биз жаш бала элек, ошол мезгилде биринчи жолу бир кайрак буудай эгилген. Колхоз совхоз малында тигилсе керек. Ошондон бери ал жер кайрак, эч кандай эгин айдалбайт, жөн гана мал жайыт болуп иштебей жатат. Эгерде 1 гектар жерден 100 миңден кирешени эсептей турган болсок, эми 10 000 гектар жерди эсептеп көрөлү, канча болуп кетет. Эми дагы бир ой. Мына ошол жерге суу алып келиш үчүн мына ол Аккар баскан тоонун этегинде Кутман көл деген көл бар. Аркы көрүнүп турган айыл бул Өзбекстандын Шахмардан деген анклавы жайгашкан. Ошол айылдын чети менен турбага камап сууну, самоход өзү келет суу. Ошону алып келип мына ушул жерден тоону ашырып койсо болот. Балким эсептөөлөргө караганда, эгер ашар жолу менен кылса арзан өтүшөт болуш керек. 5 миллион, 10 миллион сом менен ишке ашырса боло турган нерсе. Ошол сууну чечип коюп туруп, ошол жерди тамчылатып сугаруу менен 10 000 гектарган жерди алма өстүрсө, негизи эле башка эгиндерди өстүрүүгө болот.
Эгер ошол ишке аша турган болсо, анда биздин жаштарыбыз четке кетпестен мына ушул жерде өмүр бою жашоо кечирүүгө болот. Ал жерде биздин балдарыбыз, неберелерибиз, андан кийинкилер укум тукум улап ошол жерден, жерди таштап кетпестен жанды багууга болот. Ушул жерде жашоого болот. Азыр көрүп турасыздар, айылдын чеги уже тоого жеткен. Чөйчөктөй болгон эле айыл. Келечекте мына ушундай пландарды, проекттерди ишке ашыра турган биздин жаштарыбыз болуш керек. Билимдүү жаштар болуш керек. Намысын бийик сактаган эл табышын угуп тыңдап жүрөкпө кадырын туюп барктанам кайратынан жанбаган калың элди барктаган